Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат. Бүгүн мен сиздерге тиштериңиздерди канткенде таза жана чың сактоого жардам бере турган жакшы кабар айткым келет. Өзүңүздөр билгендей, биз тиштерибизди тамак ашты чайноого колдонобуз. Ошондой эле тиштерибиз жаак сөөктөрүбүздү, эриндерибизди ордунда кармап, сөздөрдү, тыбыштарды туура жана так айтууга жардам берет. Албетте күлгөндө бизди тиштерибиз сулуу жана жаш көрсөтөт эмеспи? Кыргыз элибиздин арасында бир топ адамдар жаш чагынан эле көптөгөн тиштеринен ажырап жатканы айкын. Бирок мындайдын кереги жок. Эгерде биз тиш ооруларынын пайда болуу себебин түшүнсөк жана аларды алдын алсак, тиш доктурга убагында көрүнсөк, биз тиштерибизди түбөлүккө таза жана чың сактай алабыз. Тиштерибиздин проблемасы көбүнчө эки оорунун негизинде пайда болот. Биринчи тиштин кариеси, экинчи тиш эттерибиз менен тиш сөөктөрүбүздүн инфекцияга учурашы. Ал эми азыр мен сиздерге бул тиш оорулары жөнүндө маалымат берип кетсем. Тишибизде кариес бактерия менен кумшекердин кошулушунан пайда болот. Бактерия оозубузда, тиштерибиздин арасында жашайт. Биз таттуу нерсе жеген учурда бактерия тамактын кумшекерин өзүнө тамак катары колдонуп, кычкылды пайда кылат. Кычкылдын пайда болуусу 2 саатка чейин же кээде андан көп убакытка чейин созулат. Пайда болгон кычкыл бир нече мүнөттөн кийин тишибиздин эмалин буза баштайт. Пайда болгон кычкыл бир нече мүнөттөн кийин тишибиздин эмалин буза баштайт. Акырында тишибизде кариес пайда болот. Биз күнүгө канчалык таттуу тамактарды жеген сайын кариес чоңое баштайт. Кариес чоңоюп, тиштин нервине жеткен учурда тишибиз ооруйт жана шишийт. Жалпысынан айтканда, күнүнө канчалык кумшекерди көп жесек, тиштерибизде ошончолук көп кариес пайда болот. Кумшекерди аз колдонуу менен бирге тишибиздин, тиш эттерибиздин арасындагы бактерияларды тазалоо аркылуу тишибиздеги кариестин пайда болушун азайта алабыз. Эгерде кумшекерди күнүгө көп колдонсоңуздар, аны азайтуу көптөгөн аракетти талап кылат. Бирок бул тиштерибизди кариестен сактоонун эң маанилүү жолу болуп эсептелет. Момпосуй, конфет, печенье, мейиз жана кумшекер кошулган чай же сок бул тиштериңиздерге зыян келтирет. Өзгөчө кумшекер кошулган чайды күнүгө көп ичсеңиздер, бул тиштериңиздердеги кариестин пайда болушун күчөтөөрүн түшүнгөнүңүздөр жакшы. Жаш балдар бат эле ачка болуп калышат эмеспи? Ошондуктан балдарыңыздардын тиштерине пайдалуу жеңил тамактардан даярдап койсоңуздар, бул абдан жакшы болот. Мисалы, өзүңүздөр көрүп тургандай, жашылча жемиштер, өзгөчө сабиз, өрүк, кара өрүк, алма, алмурут, алча, дарбыз, коон, ошондой эле жаңгактын түрлөрүнөн нанга майдан сыйпап, кээде айран жасап берсеңиздер, бул балдарыңыздар үчүн абдан пайдалуу. Тиштерибиздин арасындагы бактерияларды күнүнө 2 маал тиш щёткасы менен тазалап азайта алабыз. Ал үчүн мүмкүн болушунча фтор кошулган тиш пастасын же соода менен туздун аралашмасын колдонуп бактерияларды тазаласак болот. Эгерде үйдө пастаңыздар да жок болуп, туз да же соода да жок болсо, анда тиш щётканын өзүн эле колдонуп, тишиңиздерди тазалап койгонуңуздар жакшы. Ал эми азыр мен сиздерге тишиңиздерди канткенде туура тазалоону көрсөтүп кетсем. Тишибизди тазалаганда тиш эттерибиздин жана ар бир тишибиздин таза тазаланышына көңүл бурушубуз керек. Андай эмесе тиштерибизди кантип туура тазалоону көрсөтүп баштасам. Тазалап баштаганда үстүңкү тиштериңиздерден баштасаңыздар болот. Ал үчүн тиш щёткасын тишиңиздерге жакын алып келип 45 градуска бурасыздар. Андан соң майда айлана жасоо аркылуу тиш эттерибиз менен тиштерибиздин арасын таза жана акырындан тазалап баштайбыз. Тиштерибиздин үстүңкү
үстүнкү тиштерибиздин үстүн бүткөндөн кийин тишибиздин ички бөлүгүн тазалайбыз. Ошондой эле кылып маңдайкы тиштерибизди тазалайбыз. Жана азуу тиштерибизди. Үстүнкү тиштерибизди тазалап бүткөндөн ичин жана сыртын тазалап бүткөндөн кийин тишибиздин алдын тазалайбыз. Үстүнкү тишибизди бүткөндөн кийин алдыңкы тиштерибизди тазалап баштайбыз. Тиш эттерибиздин тазаланышына көңүл бурушубуз керек. Тишибиздин ички бөлүгүн тазалайбыз. Маңдайкы тиштерибизди жана ошондой эле азуу тиштерибизди тазалайбыз. Жана тишибиздин үстүн. Биринчи жолу тазалаганда тиш эттериңиздердин канашы мүмкүн. Бирок канаганына карабастан күнүнө тиштериңиздерди 2 маал тазалаганыңыздар жакшы. Бактериялардан арылуунун дагы бир жолу бул тилиңиздердин үстүнөн алдын көздөй сүрткөнүңүздөр жакшы. Ал үчүн тиш щетканы суулап, күнүнө тиштериңиздерди тазалап бүткөндөн кийин бир нече жолу сүртсөңүздөр болот. Сүртүп бүткөндөн кийин оозуңуздарды суу менен чайкаңыздар. Эми ата-энелерге кайрылгым келет. Жаш балдар өзүңүздөр билгендей эле тиштерин таза жана чың сактаганды билишпейт. Аларга үйрөтүү ата-энелердин милдети. Ал үчүн балдарыңыздардын тиштерин тазалап бериңиздер. Алардын күнүнө канчалык деңгээлде таттуу кумшекер кошулган тамактарды жегенин колго алыңыздар. Балдарыңыздын биринчи тиши чыккандан баштап 8 жашка чейин тиштерин күнүнө 2 маал тазалап бергениңиздер жакшы. Жаш балдар өзүңүздөр билгендей таттуу кумшекер кошулган тамактарды жакшы көрүшөт эмеспи? Бирок эч убакта балдарыңыздарга печенье, таттуу кумшекер кошулган сок, момпо суйларды сатып бербеңиздер. Эгерде балдарыңыздар ыйласа, сооротуш үчүн таттуу кумшекерле кошулган тамактарды, печенье, момпо суйларды берсеңиздер, бөбөктөргө бөтөлкө менен сок же башка кумшекер кошулган суусундуктарды берсеңиздер, сиздер балдарыңыздардын тиштерине зыян келтиресиздер. Кыскасын айтканда, балдарыңыздардын тиштерин таза жана чың сактоо бул ата-энелер сиздердин колуңуздарда. Тишибизде пайда болгон экинчи тиш оорунун түрү бул тиш эттерибиздин жана тиш сөөктөрүбүздүн инфекцияга учурашы. Ал периодонтит деп аталат. Периодонтит тиш эттерибиздин жана тиш сөөктөрүбүздүн арасында топтолгон бактериялардын негизинен пайда болгон инфекция. Тиштин тамырларында кальцийдин өтө көп болушунан пайда болгон ташка окшош катуу катмарлар бактериялардын топтолушуна жана акырында инфекцияга алып келет. Ал инфекциянын себебинен тиш эттерибиз кызарып, шишип жана бат-баттан канай баштайт. Эгерде периодонтитти убагында байкап, дарылабасак, айлар, жылдар өткөн сайын ал инфекция тиштерибиздин жана тиш сөөктөрүбүздүн бузулушуна алып келет. Акырында тиштин тамырлары бошоп, тишти суурап таштоого туура келет. Мындай акыбалга жеткирбей эле үйдөн өзүңүздөр бул ооруну алдын алсаңыздар болот. Периодонтитти дарылаш үчүн тиш эттерибиздин арасында топтолгон бактерияларды өлтүрүү керек. Тиш докторго көрүнүп, тиштин тамырларындагы катуу кальцийдин өтө көп болушунан пайда болгон катмарларды алдырганыңыздар жакшы. Тиштерибиздеги бактерияларды өлтүрүш үчүн үйдөн эле тамак ашка кошо турган соода менен туздун аралашмасын колдонобуз. Ал үчүн соодадан 1 чай кашык алып, пиалага салып, андан соң туздун 1 чай кашыктын 4төн 1 бөлүгүн алып, соодага аралаштырабыз.
Аралашманы жакшылап аралаштырып, андан соң тиш щетканы сууга малып, тишибиздин жана тиш эттерибиздин инфекцияга учураган жерлерин акырындык менен туз менен соданын аралашмасына салып щетканы тишибиздин жана тиш эттерибиздин инфекцияга учураган жерлерин акырындык менен тазалап баштайбыз. Бул аралашма менен тазалаган учурда биз тиш эттерибизди акырындык менен жайдан тазалашыбыз керек. Болбосо тиш эттерибиз тазалап бүткөндөн кийин оорушу мүмкүн. Тиш эттериңиздердин жана тиш сөөктөрүңүздөрдүн инфекцияга учураган жерлерин күнүнө бир маал туз жана соданын аралашмасы менен тазалаганыңыздар жакшы. Ал эми ал инфекцияны алдын алуу үчүн жумасына 3 жолу тазаласаңыздар болот. Сөзүмдүн аягында сиздерге тишиңиздерди таза жана чың сактоого жардам бере турган жакшы кабар айтам дегем. Алдыңыздарга максат коюп, туура чечим кабыл алып, күнүгө талыкпастан аракет жасаганыңыздардын өзү эле жакшы кабар эмеспи? Сөзүмдүн аягында баарыңыздарга чың ден соолук жана тиштериңиздердин таза жана чың болушун каалап кетмекчимин.